Саламатсыңар балдар. Биздин бүгүнкү сабагыбыз кызыктуу жана пайдалуу болот деген ишеничтемин. Балдар, келгиле, ар кимибиз бир сөз менен маанайыбыз кандай экенин айтабыз. Жакшы балдар, анда эмесе ушундай маанай менен сабагыбызды баштайлы. Бүгүн бизде маанилүү нерселер жөнүндө сүйлөшүүгө жана бири-бирибизди угууга мүмкүнчүлүк бар. Альберт Эйнштейн айткандай, кызыгуу жаңы ачкычтардын ачкычы. Бүгүн биз өзүбүз үчүн жаңы нерселерди ачканга аракет кылабыз. Балдар, доскадагы сүрөттөрдү карап, айткылачы, эмнени көрүп жатасыңар? Кандай ойлоруңар бар? Ооба балдар, силердин оюңар туура. Биз бүгүн максат ийгиликке кадам деген темада сабак өтөбүз. Балдар, сабакта кандай максатты көздөйбүз? Мына балдар, сабагыбыздын максатын да чогуу коюп алдык. Балдар, максат деген сөздү кандай түшүнөсүңөр? Ооба балдар, оюңар туура. Максат бул адамдардын жашоосундагы же ишмердүүлүктөгү жетүүгө умтулган так, белгилүү бир натыйжасы. Ал адамды шыктандырып, багыт берип, аракеттерди уюштурат. Максат адамдын жашоосунда маанилүү ролду ойнойт. Анткени ал пландарды түзүүгө, ресурстарды туура бөлүштүрүүгө жана жашоодо ийгиликтерге жетүүгө жардам берет. Балдар, азыр эмне үчүн ийгиликке жетүү үчүн максат коюу керек экендиги маанилүү деген суроонун үстүндө ойлонуп, жуптай иштеп, оюбузду айтабыз. Азаматсыңар балдар, демек ийгиликке жетүү үчүн максат коюу маанилүү экен, Балдар, ийгиликке жетүү үчүн максат коюп отура бербейбиз да, Балдар, азыр көңүлүңөрдү бир оюнга бурайын. Оюндун аты ийгиликтин шатысы. Силердин алдыңарда шаты тартылган барактар турат. Ар бир тепкичте ийгиликке жетүү үчүн кандай кадамдар керек экендигин жазып чыккыла. Азаматсыңар балдар, ийгиликке жетүү көп кадамдардан турган процесс экендигин далилдеңер. Балдар, азыр мен силерге гүлдөрдүн сүрөттөрүн таратып берейин. Гүлдөрдүн сүрөттөрүнө карап топторго бөлүнөбүз. Жакан топтордо иштейбиз. Балдар, ийгиликке жетүү жолунда сөзсүз түрдө тоскоолдуктар кезигет. Аларды чечүү жолдорун табышыбыз керек да, Силерге кийинки тапшырманы берейин. Ар бир топто максат жана ага жетүүнүн жолунда тоскоолдуктарды жазып койдум. Силер кеңешип, ошол тоскоолдуктарды кандай жолдор менен жоюп койсок болот экенин жазып чыккыла. Азаматсыңар балдар, максатка жетүү жолунда ар кандай тоскоолдуктарды жеңүүгө болот экен. Балдар, жеке өнүгүүдө, карьерада, бизнес жүрүүдө, финансылык пландаштырууда смарт ыкмасын колдонуу жакшы натыйжага алып келерин көптөгөн окумуштуулар айтып келишет. Смарт максат бул конкреттүү, өлчөнүүчү, жетишүүгө мүмкүн болгон, актуалдуу жана убакыт чектелген максат. Бул ыкма максаттарды так жана натыйжалуу пландаштырууга жардам берет. Смарт критерийлеринин түшүндүрмөсү. С. Так, конкреттүү, максат жана түшүнүктүү болушу керек. Мисалы, ден соолугумду жакшыртам деген жалпы максаттын ордуна 4 айдын ичинде 8 килограмм арыктайм деген аныктоо жакшы. М. Өлчөнүүчү, максаттын жетишкендигин өлчөө үчүн так көрсөткүчтөр болушу керек.
Мисалы, машыгам дегенден көрө жума сайын 3 жолу фитнеске барам деген жакшыраак. Жетишүүгө мүмкүн болгон максат реалдуу жана жетүүгө мүмкүн болушу керек. Мисалы, бир айда 20 килограмм арыктайм, реалдуу эмес. Ал эми туура тамактануу жана машыгуу менен 4 айда 8 килограмм арыктайм. Жетишүүгө мүмкүн максат. Актуалдуу, маанилүү. Максат адамдын жалпы каалоолоруна жана шарттарына шайкеш келиши керек. Мисалы, эгер англис тилин билүү жумуш же билим алуу үчүн маанилүү болсо, кийинки 3 айда англис тилинде жакшыртып, TOEFL'ден 80 упай алам деген максат актуалдуу болот. Убакыт чектелген. Максаттын аткарылышы үчүн так мөөнөт коюлушу керек. Мисалы, келечекте бизнес ачам деген жалпы максаттын ордуна 6 айдын ичинде бизнес пландардын үстүндө иштеп, капитал топтом деген максат натыйжалуу. Балдар, азыр смарт ыкмасы менен максат коюуга үйрөнөлү. Азыр ар бир топ смарт максат коюп, ватмандарга толтуруп иштегиле. Жеткилерибизде биз тымоку смарт максатын койдук. Бул 6 айдын ичинде англис сөз байлыгын миңсөзгө көбөйтүү үчүн 5 сөздү күнүнө жаттоо. Бул конкреттүүлүгү менен жаңы сөздү жаттап үйрөнүү. Өлчөмдүүлүгү ар жумада канча сөз жаттаганыңызды текшерүү. Жана жетишүүгө мүмкүнчүлүк күнүнө 5 сөз жаттоо мүмкүнчүлүгүбүз бар. Жана актуалдыгы жетилигин жакшыртуу үчүн маанилүү. Убакыты 6 айдын ичинде. Биздин китеп окуу адатын өнүктүрүүдө биз төмөнкү смарт максатын койдук. Биздин максат 3 айдын ичинде 6 китеп окуу үчүн жумасына 2 бөлүмдөн бөлүп туруп, конкреттүүлүк бул 6 китеп окуу жана өлчөмү бул ар аптада 2 бөлүмдөн окуп туруп, мүмкүн болсо бул күнүнө 30 мүнөттөн окуп, окуу актуалдуулугу бул окуу көндөмдүрүн жакшыртуу үчүн колдонулат. Актуалдуу убактысы бул 3 айдын ичинде. Окуудан ийгиликтерди жогорулатууда биз төмөнкү смарт максатты койдук. Максат кийинки челекте математикадан бааны 4-5ке жеткирүү үчүн күнүнө 1 сааттан практика жасап, мугалимдерден кеңеш алуу, конкреттүүлүгү математикадан бааны 4-5ке жеткирүү, өлчөмдүүлүгү ар аптада тесттер аркылуу прогрессти өлчөп, жетишүүгө мүмкүн болгондугу, күн сайын 1 саат практика менен жетишүүгө мүмкүн, актуалдуулугу окуудагы ийгиликти жогорулатуу үчүн маанилүү, убактысы кийинки челекке чейин. Биз спортто көптөгөн ийгиликтерге жетүү үчүн төмөнгүдөй смарт максатын койдук. Биздин максатыбыз 2 айдын ичинде 1000 метрге чыкуу, убактымды 5 мүнөттөн 4 мүнөт 30 секундга чейин кыскартуу. Бир жумада 4 жолу машыгуу. Конкреттүүлүгү 1000 метрге чыкуу убактысын жакшыртуу, өлчөмү чыкуу убактысын жума сайын өлчөө. Жана жетишүүгө мүмкүнчүлүгү жума сайын машыгуу менен жетишүүгө мүмкүн. Актуалдуулугу дене тарбияны боюнча максатка жетүү үчүн маанилүү. Убактында 2 айдын ичинде. Балдар, демек смарт максат коюунун пайдасы бар экен. Фокусту тактоого жардам берет. Прогрессти көзөмөлдөөгө мүмкүнчүлүк берет, мотивацияны күчөтөт, натыйжалуулукту жогорулатат. Азаматсыңар, балдар, ушинтип смарт максатты коюп, көп ийгиликтерге жетишсек болот. Балдар, дүйнө жүзүндөгү көптөгөн ийгиликтүү инсандар смарт максатын коюп, эмгектенип, ийгиликке жетишкен. Буларды баарыңар эле таанысаңар керек. Кыргыз элинде да кажыбас эмгеги менен ийгиликке жеткен инсандарыбыз бар, атап бергилечи. Көрдүңөрбү, балдар? Уолт Дисней айткан экен, кыялданган нерселерди ишке ашыруу үчүн аны максатка айлантып аракет кылуу керек. Силер дагы туура максат коюп аракет кылсаңар, ийгиликке жетесиңер. Азыр балдар, ийгилик, максат тууралуу макала каптарга көңүл буралы. Wordball тиркемеси менен иштеп, макала каптарды табабыз. Ар бир топ 2-2ден макала капталат. Ынтымак түбү ийгилик, тирилик түбү биримдик. Максат менен соккон жүрөк бакыт менен өмүр сүрөт. Максаты бийик алдатпайт,
Кыялы күлүк карматпайт. Арам айтып, максатка жетпейт. Ийгилик үстүндө пейлиңди тарытпа, иш үстүндө көңүлүңдү иритпе. Изденүү ийгиликтин жолу. Ийгиликтин эрте кечи жок. Көрүнгөн тоонун ырагы жок. Ийгилик кетпесин, жамандык жетпесин. Азаматсыңар балдар. Макала каттардагы бизди шыктандырып, өзүбүзгө ишенимди пайда кылды деген ойдомун. Балдар, эми хикаяга көңүл буралы. Бир замандарда бир жаш жигит өзүнүн чоң максатына жетүү үчүн чоң шаарга жөнөп кетти. Ал өзүнүн жашоосунда эң чоң ийгиликке жетүүнү каалады, бирок кандай жол менен жетерин билбей жатты. Шаарга келгенде ал көптөгөн тааныштар менен сүйлөшүп, алардын ар бири өзүнүн ийгилигинин сыры жөнүндө айтып берди. Биринчи адам ага максатка жетүү үчүн көп эмгек кылышың керек. Иштеген сайын алдыга жылып, ийгиликти багындырууга болот деди. Жигит бул кеңешти эске алып, эмгектенүүнү баштады. Бирок бир аз убакыттан кийин ал чарчап, алдыга жылбаганын сезди. Андан кийин ал дагы бир адам менен жолугуп, анын ийгилигинин сыры жөнүндө сурады. Ал адам ага максатка жетүү үчүн жөн гана иштебей, өз жолуңду таап, туура кадамдарды жасашың керек. Жолду так аныктап, аны менен жүрүп кетсең, ийгилик өзү келет деди. Жигит бул кеңешти дагы кабыл алып, аны ишке ашырууга аракет кылды. Бирок дагы эле кыйынчылыктарга туш болду. Акыры ал акыркы бир таанышына барып, максатка жетүү тууралуу сурайт. Бул адам жигитке мындай деп айтты: максатка жетүү үчүн сенин жүрөгүңдө ишенич болушу керек. Алгач өзүңө ишен, андан соң эмгек кыл, туура жолду аныктап, аракет кыл. Ийгиликке жетүү үчүн сенин ички күчүңдү жана ишенимиңди колдонууң керек. Жигит бул сөздөрдү терең ойлонуп, жүрөгүндө ишеничти таап, максатына жетүү үчүн иш аракет кылып, акырында ийгиликке жетти. Айткылачы балдар, ийгиликтин ачкычы эмнеде экен? Туура балдар, ийгиликке жетүү үчүн максат коюп, туура кадамдарды жасап, ички күчүңдү пайдаланыш керек. Эмгек кылуу бул ийгиликтин ачкычы. Балдар, силер үйдөн дагы терең ойлонуп, максатыңарды жазып, менин ийгиликке жетүү үчүн жолдорум деген темада эссе жазып келгиле. Ушуну менен сабагыбыз аяктап калды балдар. Телефонуңарды алып, мен жөнөткөн ссылка менен кирип, сабак жөнүндө оюңарды жазгыла. Рахмат балдар, бүгүнкү сабакты америкалык жазуучу Наполеон Хиллдин максат коюу ийгиликке жетүү үчүн биринчи кадам деген сөзү менен аяктап, силер бүгүн өзүңөр үчүн жаңы нерселерди ачтыңар деген ишеничтемин. Сак саламатта болгула.